Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, арыбаңыздар достор. Мен жол жүрүшкө чакырык кылган видеону таратсам, фейктердин, жугундулардын, бийликтин акырынан жан багып аткан дүжүрлөрдүн жүрөгү түшүп ичи өтүп кетти. Анан баягы биздин билдирүүлөр кылып жаткан видео кайрылууларыбыз, маалыматтарыбыз карапайым калктын арасында, элдин арасында эбегейсиз зор колдоо алынып жатканы бизге дем күч берип жатат. Ошондой эле бийликти дагы колдоп жаткандардын дээрлик көпчүлүгү фейктер болуп атканы, бизге асылып аткандардын деги көпчүлүгү фейктер, ушундай сатылмалар болуп атканы дагы бизге чоң күч берип атат. Эч бир өзүн өзү сыйлаган, коомдо кадыр баркы бар, илимдүү, билимдүү инсандардын бири дагы бизге бут тоскон жок, тескерисинче колдоп атат. Ошондой инсандардын бири дагы бийликти колдогон жок. Бул дагы бизге дем күч берип атат. Демек биз туура жолдобуз, урматтуу мекендештер. Жана антип коркутуп башкаргандын да доору бүттү. Мыйзамды бурмалап, өздөрүнө каалагандай иштетип, Матуу Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Каалаганын актап, каалаганын каматып, алардын да доору бүттү. Коррупция менен күрөшүп атабыз, криминал менен күрөшүп атабыз деген бет капты жамын болуп, өздөрүнүн кызыкчылыктарын көздөп, арам байлык топтоп, арам бийликти коргогондун дагы доору бүттү. Кечээ күнү эле ар кимден 500 сом, 1000 сом карызга сурап жүргөндөр бүгүн өлкөдөгү эң алдыңкы миллиардерлерге айлангандардын дагы доору бүттү. Мекендештер, болду. Корконду токтотолу, бүттү, доору бүттү. Эмнеге эле эки шылуун кандай эле бир бандит бийликтин башына келип алып эле каалагандай калчап, элди коркутуп, биздин баалуулуктарды сындыра бериш керек. Ана мен айтып коеюн, жанагы дүжүрлөр. Дүжүр сөзүңөр бар го, Америкада жатып алып эле элди дүрбөтүп атасың. Мен Америкада эмесмин, мен Дубайдамын. Бул атактуу могу имараттарды, тетакта Бурдж Халиф имаратын баарыңар билесиңер. Дубайский номер. Мынакей дубайский номерлер. Дубайский номерлер. Мекендештер, мен муну менен эмнени айткым келип атат сиздерге? Америкада жатып алып эле элди дүрбөтүп жаткан жерибиз жок. Биз анча элдин баарын адилеттүүлүк орнотуш үчүн, акыйкатты орнотуш үчүн коркуп башкарам дегендердин доорун жер менен жексен кылып бүтүрүш үчүн көчөгө чыгарып элди жоопкерчиликсиз калтырып койбойбуз. Жөө жүрүшкө аз калганда, 1-2 күн калганда мен мындан дагы жакын отчет катары чыгарып атам. $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 болду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк
приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бирок кошуна Эсен өлкөлөрүнө келем. Бардык сүйлөшүүлөрүбүз, жолугушууларыбыз, изги тилек, аруу максаттарыбызга умтулуп аткан, биз баарыбыз ошол пландап аткан иштерибиз буюрса жемиштүү болуп жатат. Урматтуу мекендештер, жакын арада көрүшкөнчө баарыңарга ысык Дубайдан салам. Ушундай мекендештер, коркутуп башкарам, үркүтүп башкарам дегендердин доору бүттү. Коррупция менен болгон күрөштү бет кап кылып жамынып алып, эбегейсиз байлык топтогондордун, элдин ырыскысын жегендердин доору бүттү. Коркуп, эң негизгиси коркуп жашагандын доору бүттү. Мекендештер, биз биригип гана баарын жеңебиз. Бүттү, бүгүндөн баштап коркпой, ушул видеолорду WhatsApp группаларга таркаткыла, Facebooktан бөлүшкүлө. Бийлик алапайын таппай калды, мекендештер, бийлик алапайын таппай калды. Паника калдырып, мен силерге бир маалымат менен бөлүшүп коеюн. Бүгүнкү бийлик бул так маалымат, Өзбекстанга самолет даярдап коюшту. Борт мүмкүн Өзбекстанга чейин вертолет менен учуп барышы мүмкүн, качып. Ушундай даярдап коюшту. Себеби бүгүнкү элдин маанайын, элдин ушундай өкүмзордук менен, зулумдук менен башкарып атканга элдин тажаганын бийлик деле сезип калды. Урматтуу мекендештер, баарыңарга ийгилик. Коркпой, WhatsApp группалардан тараткыла болду, бөлүшкүлө. WhatsApp менен эле ошо өзү 50 группа түзүп алып, WhatsApp менен эле бийликке келдим деген Садыр Жапаровду, канкор бийликти WhatsApp менен эле кулатып коебуз. Буларда эч кандай илим-билим, кадыр баркыда жок. Ага баарыңардын көзүңөр жетти. Көзүңөрдүн жеткенине менин көзүм жетти. Ийгилик баарыңарга. Анан мен кайрылып кетет элем Камчыбек Кыдыршаевич байкебизге. Байке, ушу видеону көрүп аткан болсоңуз, жана Бауыржан деп сөгүнүп чыгып атат байке. Бүттан миллион деген кишилер көрүп атат байке, сөгүнүп. Эниден кетип көп сөгүнөт да байке. Анан ошого чара көрүп берүүңүздү суранам байке, өтүнөм. Анткени канча деген инилерибиз, карындаштарыбыз отурат интернеттечи. Ал жаш балдардын психикасын бузуп атат байке. Ушу интернетке Камчыбек байке сөгүнүп чыккандарга негизи чара көрүлсө ошо жакшы болмок да байке. Негизи интернеттен сөгүнөт, аябай сөгүнөт байке. Жана Бауыржан деген балачы интернетте, тиктогунда бүт эле сөгүнгөн видеолору байке, инстаграмга чейин жүрөт байке, сөгүнүпчү видеолору. Ошого бир байке чара көрүп берүүңүздү суранам.